25-сентябрда Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятемов Кыргыз-Тажик чегарасында кырдаалды турукташтыруу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын жолугушуусунун протоколуна кол коюшкан. Документте Кыргызстан менен Тажикстан баш аягы 8 чегара постун алып сала турганы көрсөтүлгөн. Кыргызстандан Тамдык тозоту, Тажик тараптан Бедак тозоту, Кыргыз тараптан Булак башы, Тажикстандан Көх посторун, Кыргызстандан Катта туз жана Тажик тараптан Каракчыкум посторун, Кыргыз тараптан Чайкана жерлигиндеги Аксай жана Тажикстандан Ходжайлоо жериндеги Шаршара посту алынып салынат. Муну менен чегараны коргоо бөлүктөрүнүн ар кандай түрлөрүн койбоо макулдашылды. Протоколдо айтылган посттор жайгашкан участоктарда калк жашабайт. Тартипти сактоо пунктун ачайлы деп чечтик. Алар өз тарабына коюшат, Тумбанын ылдый жагына ошол Майти Ходжалоо айылына милициянын өзүнүн пунктун ачышат, чтобы тартипти караш үчүн. Биздикилер болсо Аксай айылына кире бериш жерге милициянын пунктун коебуз. Ал жерде биздин милиционерлер дежурить этишет дагы, чтобы баягы укук бузуулар болбосун деген гана негизде. Куралданган жоокерлер, чегарачылар ал тараптан дагы, биз тараптан дагы болбойт. Чегарада алынып салынган бөлүмдөрдүн имараттары жана курулмалары консервацияланат. Ал эми Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын кайтаруу кыймылдуу чегара кезметтери менен жүргүзүлөт. Алар чегараны бойлой көрсөтүлгөн жана макулдашылган маршруттар боюнча так жүрөт. Мындан тышкары жаңжалдуу кырдаал көп болуп турган тилкелерге 2 ай аралыгында видео камералар орнотулат. Бул протоколго жетишүүдө эл койгон талаптар аткарылды, деди Камчыбек Ташиев. Анан кийин билип-билбей эле жалган маалымат таратышып, жанагы могул жерде кечиресиздер, эми мен аны көзүм көрбөгөндөн кийин, бирок ушундай эле болуп атат. Жанагы Бишкекте же болбосо алыс жактарда жатып алып эле кайсы бир постторду чыгарып коюп, мына баарыбыз ачып берип койду, мына кирип кетет экен, моунту баарын алдырып коет экенбиз деген эле жанагы дезинформацияларды чыгаргандарга дагы кайрылып айтып коёр элем. Буюрса, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин бир дагы сантиметр жерин алдырбайбыз. Бизге, урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, мамлекетибизге тынчтык керек. Бизге конфликттин, согуштун, атышуунун кереги жок. Мына ушул багытта биз жумушубузду жүргүздүк, жана ушул багытта жумушубуз мындан ары да болот. Ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарына Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары тарабынан мурда колдонулган Тамдык, Бедак, Булак башы жана Көх жер участокторунда айыл чарба иштерин жүргүзүүнү камсыздоо тапшырылды. Протоколго ылайык биргелешкен жумушчу топтун чегара аймактарынан аскерлерди жана оор аскердик техникаларды, кошумча күчтөрдү жана каражаттарды туруктуу жайгашкан жерине алып чыгып кетүү боюнча иши улантылат. Болгону чегарачылардын гана колдонгон курал жарактары калат. Кол коюлган протокол чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштер аяктамайынча конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу максатын көздөйт деп белгиледи УКМК башчысы. Биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлуп берген жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду. Ал эми границаны, то есть чегараны аныктоо, аны кайсы тарапта кандай болушун чечүү, бул мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация жүргүзүү мамлекеттик комиссиясы гана чечет. Ал комиссия дагы жакында Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин арасында комиссия тез арада ишин баштоо боюнча дагы чечим кабыл алдык. Ошондой эле номер 42 протоколдо сентябрдын 14-үнөн 17-сине чейинки окуяда тараптарга өтүп кеткен курал жарактар, аскердик техникалар жана аскердик мүлктөр, муну менен катар жарандардын мүлктөрүн, анын ичинде үй жандыктарын кайтарып берилиши керектиги камтылган. Ал арада мурдагы премьер-министр Феликс Кулов кол коюлган протокол боюнча Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берип, документте эч кандай жер алмашуу жөнүндө сөз жок экенин айткан. Бул протокол алдыдагы сүйлөшүүлөргө жол картаны даярдоо максатын көздөй турганын, сүйлөшүү процесстерине тоскоол болуп жаткан талуулуу чекиттерди алып салууга багытталганын белгилеген. Саясатчы ошондой эле жаңы конфликттерди болтурбоо үчүн эки тараптан тең чегара постторунун алынышына токтолуп, бул делимитация иштерине жолтоо кылбоодо маанилүү деп кошумчалаган. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.